Assalamu alaikum, урматтуу элдик каналдын жалпы көрүүчүлөрү, сиздерге ысык салам жолдойбуз. Достор, бүгүнкү видео вообще бомба, сонун видео болмокчу. Себеби сиздерге мына бул жерде өзү үйдө олтуруп ушундай сонун самындарды чыгарган ишкер айым эжекебиз бар экен, достор. Ушул эжекебиз менен сиздерге маек куруп, анан кийин бул станогун дагы сатамын дейт. Эмне үчүн сатып атат, кандай себептерден, ошол боюнча эжекебиздин өзү менен маек курабыз. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы эже? Рахмат, жакшы. Өзүңөр жакшыңарбы? Жакшы, рахмат эже. Келип калдык. Атыңыз ким эле эже? Хуш келдик. Менин атым Рысагүл. Рысагүл? Рысагүл. Рысагүл эже, элдик каналдын көрүүчүлөрү сизге окшогон айымдарды жакшы көрүшөт өзүчө. Көп эжекелери тартам мен видеогочу. Сүрдөнбөй кеңири айтып бере бересиз да. Самын чыгарат экенсиз, анан үйдө олтуруп алып эле бизнес кылып атпсыз да чоң, Ооба. Кандай, жакшы жүрүп атабы? Балам көзүнө бизнеске бекер отургуча көрүп бизнес кылайлы деп ушул станокту алганбыз. Станокту алганыбызга 2 жыл болуп калды. Алдык, бирок жакшы немесин жыйынтыкты алдык, чыгардык. Бул неме станокто сатканын себеби бул жерде бул самынга азыр балдарым мага көмөктөшүп жардам берип жатканда. Балдарым азыр өз иштери менен болуп, мага жардам кымдай колдор тийбей калды. Ошол станокту сатканга аргасыз болуп атасыз. Ооба. Ошол үчүн каражат алып келиш керек, үчүн бир адам алып келип бериш керек. Ошого балдарым кол тийбей калды. Ошого анан самымыз токтоп калды. Балдарыңыз чоңоюп күчтүү бизнесмен болуп, сизге убактысын бербей калыптыр да бияктан. Балдарым бири студент, экзамендер менен болуп кол тийбеди. Бир балам башка бизнес баштап, буга кол тийбей калды да. Ошондуктан мен өзүм буга жетишпей калдым. Эже 2 жылдан бери иштетип атыптырсыз да. Самынды кайсыл жакка, кимдерге сатат элеңиздер? Самынды өзүбүздүн шаарга барып эле клиенттерди базарда иштегендерге сүйлөшүп, апарып өткөзүп атканбыз да. Сатыш проблема болбойт, Сатышка проблема жок. Сатышка проблема жок. Барып эле базарда отуруп самын саткан, мыламай саткан менен айымдар менен же агалар менен, өлкөлөр менен байланышып, алар менен самын өткөзүп сатып атканбыз да. Самын сатканбыз, кыйынчылыгы жок. Самын ходовой товар да булчу. Любой немеде мына иштетилет да, бул эми химикат эмес. Таза сироодон жасалган самындар, бул таза мындай химикат кошулбайт. Ошого мындай саткан жагынан неме жок да. Сырьё жагынан проблема болбойт. Сырьё жагынан проблема болбойт. Сырьё жагынан алып келсе болот. Өзүнө Ош шаарынан алып келебиз. Көбүнчө байкесе ошол жактан келип келет да. Ошо бул жагынан эч неме жок. Баары өзүбүздөн чыгат да. Өзүбүздүн шаардан чыгат. Бул самын чыгарган станоктун түрлөрү болсо керек эже, Ооба, бул самын станоктон бул самын 2 неме менен чыгат да. 2 формада чыгат. Биз өзүбүздүн формабыз бар. 72% самын чыгат. Мында 200 граммдык менен 300 граммдык самын чыгарабыз. Муну сиз өзүңүз жандырып, өзүңүз куюп иштете бересизби, как положено? Өзүм иштетем. Көргөзүңчү? Өзүм иштетем, как положено. Азыр немеңиз жанып турат экен, Ооба, бияк бар болду, жанып. Жанып. Бар жок, даяр. Иштетет, иштетет. Болду, эжеке өчүрүп кое бериңиз. Азыр неме улубай калат экен. Вообще азаматсыз эже. Сүйүнүп, кубанып кеттим сиздин немеңизди көрүп. Самындарды чыгарып коюпсуз бул жерде. Самындар чыгарып койгонбуз. Пока балдарым самындарды пока чыгарып иштегенбиз, көп самыныбыз. Муну сатканга убакыт болбой жатат. Булар азыр ошо неме болуп кургап калган самындар. Булардын неси, формасы окшойт, Ооба, бул формасы. Бунда зеркада кесе турган бычагы да эми. Мен самындардарды алгандан кийин бул самынды кесип, формадан чыгарабыз да. Формадан чыгаргандан кийин мына печаты болот. Мына печаты 0,72% печат. Ушундай. Ушундай. Ушу жерде 72% да. Просто ошону чыккандан кийин мындай кылып самынга печат басып чыгарабыз. Колдо. Баарын колдо чыгарабыз-чы. Ар бир самынга ушинтип колдо печат коюп чыгасыздар. Печат басып чыгарабыз да, мынтип. Таразаны коюп коюпсуздар. Таразага ошо граммны, таразага не кылабыз? Граммны билип алабыз да, канча грамм экенин-чи. Ошо мына 300 граммдык самындар, мына болсо 200 граммдык самындар бар. Ошондой 2 формада самын чыгарабыз да.
Бул жагы эмне, кара самынбы, башкача Бул го? жагы башка свет, ооба. Бул свет башка жагы формада чыгарып көрө. Светте чыгарып көрөлү. Бирок состав бир элеби же бирдей, баарынын составы бирдей, только свет аны эме болот да. Свет. А кээ бирлер ак самын деп коюшат, кээ бирлер кара самын деп коюшат. Ошондуктан мына ушу самынды свет өзгөртүп бергенбиз да. Түшүнүктүү эжеке. Самында ошо. Значит, бул сиздин аппаратыңызды алам деген кишиге сиз көргөзүп, үйрөтүп бергенге мүмкүнчүлүк бар, Үйрөтүп беребиз, ооба. Мындан мындай немелери бар да. Баарында өткөзөбүз да, мына сагындан бул макрон деп коебуз, мына макрон сеткасы. Уну өткөзөбүз, биринчи шуларды өткөзүп алабыз, кийин анан мына калып салып, мына калыптарды салып чыгарабыз да самынды. Салабыз да. Чыгарабыз. Жакшы. Баасын айтайлы эжеке. Алам деген кишиге кандай кылып бересиз? Алам деген кишиге баасы ошо 100 миң деп атабыз эми. 100 миң сом, 100 миң, ооба. Полный немеси бар да, комплект да. Мына формалары менен бардык. Зеркасы бар, мына кесим немелер, формалары, зеркасы менен комплект. Бул иштеп турган аппарат, эч кандай технический бир немеси жок, кемчилиги. Бузулган жок, ошо боюнча иштеп. Бир да бузулган жок, оңдоткон да жоксуздар, эч нерсе. Жок, жок, жок. Значит, самын чыгарып иш кылам деген киши сразу эле алып барып үйгө коет, сразу эле сырыын алып келип эле кылып баштайт экен, а? Биз көрсөтүп беребиз, калса анан сырыын кайдан алган болсо, алган жерлерди дагы биз айтып беребиз, ошо номерлерин беребиз. Жардам беребиз, кылса алган адам болсо. Түшүнүктүү, рахмат. Сонун, урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, Рыскүл эже, Рысагүл эженин бизнесин көрдүңүздөр. Ушундай сиздер дагы эжекеге окшоп үйдө отуруп самын чыгарып бизнес кылып ишкер болом десеңиздер, мына ушул станокту карап көрөсүздөр, Рахмат эжеке сизге. Бизнес жакшы мынча. Бул бизнес самын катыбай тамак. Бул жерде мен колум тийбей, балдарым мага көмөктөшпөгөн үчүн, жардамдашпаган үчүн сатышка мажбур болуп атабыз да эми. Бул өз сатып койсом мүлк да булчу. Сатып, товарлап келип, сыралап келип туруп, чыгарып туруп, базарга апарып сатсаң, өзүңө чай пулуң мындай уяк бuyагы жарайт да. Жарайт. Ошондон сатпай койсом турат, мүлк магачы. Бирок азыр иштеткенге эме кармап турат да жөндөчү. Эми жөн эле тургандан көрө башка бирөө балким иштетип, бирөөгө кызмат кылсын, жөн тургандан көрө. Жакшы, бул нанаш теребейт, иштеке телбинча мындай ток немелерин эч канча жебейт токторчу. Аз эле жейт токту. Мына өзү апшны мебеден иштеткен эле, мебеден киргизебиз да. Бул трехфазка эмес, сиздерде үйдө? Эки фазка, ошонун баардык эме менен, ишкасы жакшаны өзүнө светти чыгарган эме менен гана иштей беребиз да. Үйгө келген ток менен эле. Эме менен ток көп жебейт булар, эч канча жебейт токчу. Ошо эч канча бир чоң орунду ээлеп экен, урматтуу достор, көрдүңүздөр, кичинекей эле. Бул жер канча бир 12 квадрат окшойт. 12 квадраттын бир бурчунда турат. Бул жеринде самындары турат экен, мына. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Үйдөн кирип чыгып эле баласын караганча бизнес кылса боло берет экен, эжекелер дагы же балдары. Жакшы эжеке, рахмат чоң. Станогуңуз сатылып кетсин анда. Рахмат, силерден куш келипсиңер. Рахмат. Ишиңер илгери болсун. Рахмат. Элдин кызматына жүрө бергиле. Рахмат чоң.